иштейбиз. Бул азыр биздин замандын эң көйгөйлүү проблемасы деп айтсак да болот. Зордук зомбулук боюнча баардык жерде кеңири карап атат десек да жаңылышпайбыз. Ошондуктан балдарга болгон зордук зомбулук, андай окуучуларга болгон ар түрдүү зомбулуктарга кабыл атабыз. Ушул зордук зомбулуктун алдын алуу жолдору боюнча биз бүгүн ар түрдүү материал даярдап келгенбиз. Ошол эле зордук зомбулукту алдын алабыз деген темада биздин өзүбүздүн окуучуларыбыз ролик даярдашкан экен. Анда эмесе ушул biz bugün zorluk zomбулукка каршыбыз деген темада биздин өзүбүздүн окуучуларыбыз, өзүбүздүн биздин жаш актерлор тарткан роликтер көп болуңар. Эми ушул ролик боюнча бир аз өзүбүздүн кыскача оюбузду айтып кетели. Үйдүн атасы үйүнө кеткен анча үйлөсүн анча көңүл бурбай. Үйүнө толук аштаппай, үйүнүн үйлөсүн ташпай, бакпай. Үйдөгү чыр чатакты өзүнүн гана кызыкчылыгын ойлоп, үйдө чыр чатактын пайда болушуна алып келди. Бул видеодо бирөө көңүл буруп, ишти чечкенде урушсуз. Чыр чатаксыз чечкенге болот эле. Ушул чыр чатактын негизинде биз аягында көрдүк, натыйжада эмне алып келди? Өзүнүн кызын аракештин айынан сүзүп алды. Азыр силер биздин тарткан роликке баарыңар күбө болушуңарыбыз, биздин жаш актриса жана актерлор идеясынын автору биздин окуучулар тарткан. Ушул роликти бүгүн силерге кеңири маалымат бериш үчүн биз роликтин авторун чакырганбыз. Анда Шакурова Айжан ушул ролик боюнча силерге кеңири маалымат берсин. Айжан, кана? Биз бул роликти жылы өзүбүз командабыз менен идеябызды топтоп, натыйжада катышып, жакшы жыйынтыкка келдик. Бунун максаты эмнеде? Азыркы учурда эң актуалдуу болуп жаткан зордук зомбулук болуп эсептелгенине байланыштуу бул жерде көбүнчө зордук зомбулук бул физикалык зордук зомбулук болуп эсептелинет. Физикалык зордук зомбулук дегенде бул токмокон алып келүү болуп эсептелинет. Өзүнүн эле зордук зомбулуктун аягында эч кандай жакшылык жок. Көрсөтсөз түгө жаман нерсе болот. Айжан айтканга кошулабызбы? Анда Айжан сага жумгартмап, ушундай ийгиликтерди, роликтерди жаратып, бизге тарбиялык мааниси бар. Ушундай көрүнүштөрдөн тартып, элге балдарга жеткирип жүрөбүз. Айжанга бир кол салайлы. Бүгүн зордук зомбулук боюнча биз азыр кеңири маалымат алалы. Зордук зомбулукка каршыбыз. Азыр балдар зордук зомбулук боюнча маалымат алдык. Роликти дагы көрдүк. Өзү же башка адамга, же адамдардын тобуна багытталган чыныгы же коркутуу түрүндөгү атайыла физикалык күчтү же бийликти колдонуу, ал денеге зыян келтирүүгө, психологиялык өлүмдү, же түрүндөгү бузулууларды, же башка зыяндарды алып келет, же толук алып келиши ыктымал деп айтсак болот. Зомбулуктун факторлору жана формалары менен таанышабыз. Мында инсандык факторлор, үй-бүлөлүк факторлор, чөйрө факторлору, социалдык факторлор, физикалык, психологиялык жана сексуалдык факторлорго бөлүнөт. Биринчи топтогу балдар физикалык зомбулук боюнча өзүңөр оюңар жазыңар. Ал эми экинчи топ бул психологиялык зомбулук боюнча өзүңөр оюңар жазыңар. Ал эми үчүнчү топко сексуалдык зомбулукка кабылган балдар боюнча жазабыз. Анда эмесе убакыт кетти. Психологиялык зордук зомбулукту аныктоо өтө кыйын. Бул кимдир бирөөнүн көзөмөлдө алуу үчүн же жеке адамга карата коркутуу жана коркуу сезимдерди колдонгондо болот. Психологиялык зордук зомбулук адамды акырындап барып депрессияга же стресске алып барып, мунун дагы аягы өлүм менен аякташы мүмкүн. Мисалы бул ошол токмок алып айтабыз. Мисалы окуучулар арасында болуп жашаганда, үй-бүлөдө болуп жашаганда, ошондой эле өзгө достор арасында болуп жашаганда, жана ата-эне менен баланын арасында. Мисалы бүгүн эле ошол бизге ковидке байланыштуу онлайн болду. Ошого дагы ата-энелер балдарын түшүндүрүп ошондо ушул токмокко кабылган балдар болду. Зомбулук бул. Үй-бүлөдө же бейтаныс адамдар менен өз калоосуз бирөөнү мажбурлаганы. Бул ошо сексуалдык зордук зомбулукка кимдер барышы мүмкүн деп ойлойсуңар? Жаш кыздар. Кимдер тарабынан? Бейтаныс адамдардан. Физикалык зордук зомбулук, психикалык зордук зомбулук жана сексуалдык зордук зомбулук боюнча ар бирибиз өзүбүздүн оюбузду айтып өттүк. Физикалык
19 ноябрь бүткүл күндөлүк балдарды коргообу жана ошол эле конвенцияда көрсөтүлгөн эгерде бала 18 жашка чыга элек болсо бул бала деп эсептелет, бала деп айтабыз. Андан кийин 18 жашка толгондон кийин ар бир адам бул ким деп айтылат эле, жаран деп эсептелинет. Азыр тест боюнча иштейбиз. Ар бир командага жана бир варианттары бар. Буга тестке көңүл ким даяр болсо, мен берген ответтер жооптор жазылып, ошол жооп боюнча кайсы команда даяр болсо көтөрөбүз. Анда тесттин биринчи суроосу. Конвенция качан кабыл алынган? Биринчи кайсы команда көтөрсөк? Биринчи. 18 жашка толуу электер конвенцияда ким катары каралат? Болсо, балдарга сөкүлүк жасаса, мыйзам каралган. Асы административдик жазага тартылат, Б'сы айыппул салынат, C'сы 15 каралат, Д'сы бул биринчи топторду туура жооп. Бүгүн бизге бөлүнгөн убакыттагы аягына келип жеттик. Сиздер менен зордук зомбулукка каршыбыз деген темада бүгүн кеңири маалымат алдык десем жаңылышпайм. Түшүндүңөрбү? Сабак максатына жетти деп ойлойсузбу? Жетти.